жалгыз уюңузду уурдап кетишти. Мен алгарыч дейген ууруларды издеп чыктым. Алар менин кичинекей карындаштарымды, инимди, бир туугандарымды сүтсүз таштап кетишти. Биз ансыз деле кыйналып жашап атабыз. Эми кантип жашаарыбызды билбейм. Амылтыгын бемник астына алдың дейм да. Биздин үй бүлөнү тоногондорду жазалайм. Сен аларды атып салгың келип жатабы. О, аксакал, атып салгым келип атат. Сенин атың ким? Канча жаштасың? 14-төн. Атым Чыңгыз. Чыңгыз. Сен атпашың керек. Эмне үчүн атпашым керек? Жамандык кылган киши өз жазасын алышы керек да. Аргамыш жасаган неме ансыз да жазасын алат. Анткени бул дүйнөдө жасаган баардык иши үчүн ар ким өзү жооп берет. Иссиз эч нерсе калбайт. Адамдардын бүгүнкү жасаган иши, анын келечеги, тагдыры. Силердин уюңарда уурдаган киши өз келечегин уурдады. Өзүн өзү жазалап салды. А сен анын катасын кайталаба. Мага ишен. Ишенип кой балам. Келечекте сенде мындай уйлардын жүзү миң болот. Ачууңду тыйда. Үйүңө кайт. Чыңгыз. Макул ата, мен үйүмө кайтайын. Кошуңуз анда. Кош болуңуз. Сиз да үйүңүзгө жакшы жетиңиз. Кош болуңуз. Кызык. Карыя кайда жоголуп кетти? Капырайын. Карыянын көз карашы бир башкача экен. Андан акылдын нурлары менен мээримдүүлүк чачырап турду. Айран Маржанын гүлү. Ананда тоо гүлү мамыры менен жалгыздын назик жытын аңкып кетти да. Бул аппак гүл. Бул теңдеши жок гүл. Бул эмнеси я? Бир заматта ачуум тарап, артыма кайрылсам, көз алдымдагы карыя күмүш түтүнгө айланып кетти да. Бул жөнүндө апамагын айтып беришим керек. Ооба, апамагын айтып беришим керек. Ооба. Жакшы болуп турбайбы? Капа, Ашым, Жийдек, ошол бирге болгонубуз дурус. Баарыбыз бир класста окуйбуз. Анан ошол жакта тыңдоочуларга үйрөнгөндөрүбүздү кайталап турабыз. Туура айтасың. Анда эмне? Сөздөн иш көрүнбөйдү. Капар, бизге да сөз бер. Курманбек Нурболдун кечкисин ар дайым ойлоп берип турасың, макулбу? Ашым, чындыгында негизи капа сол менен турган эмес. Өтө ойлоп берип турасың. Сөз бересиң бизге? Сөз берем, жарайт жигиттер, сөз берем. Мен дагы Шекспирдин Король Лиринин сөзүн жаттап алдым. Аны да аткарып берем. Болгону классташтар, бирге бололучу. Чындап эле бирге бололу э мындай эле. Бирге бололу. Жөнөдүк анда. Abang beni, kurtası, beni geçti ki, karanlığa
залдын сыртына чыгып келебиз. Атаки, ал жакта эмне кылабыз? Мен байчы жигейлердин сүрөтүн тарттым. Сен алар менен ойнойсуң. Uzunluğun son maşına gibi şunday maşinaya oturalım. Akkim, apam, Edige abam, Davul Bakim, ben seni dige var, çaçımda aldırım. Parkka var, oynap gelsek Эрбек, анын эмнесине капаланасың? Ана көрөки, мен Турмунбектин Акбемеде калайбыз. Ал жакта менин атам матрос. Кааласаң анда балык болуп сүзүп баралы. Мен атама айтам: "Эй ата, мен сенин балаңмын. Абыл болсо, Абуталиптин баласы. Аты Эрбек. Абыл болсо, Телефарисиденин баласы. Аты Акалбек. Там болсо бизге таң калып карайт. Силер кандай балык балдарсыңарбы? Эй ата, мени тапталасаң, кадимки балдарга айланып кетебиз деп аны таң калтырабыз. Жүргүлө балдар, Аккемеге кеттик. Аккеме! Ааламга жол айылдан башталат. Ааламга жол мына силерден башталат. Билим, акыл бул деңизден терең, тоодон бийик нерсе. Менин чыгармаларымда жана менин каарманымда окуган кишилерде бул билимдин чеги жок экени байкалып турат. Gelecek muğun, gelecek жаштары билимдүү болууга акылуу. Билимдүү адамга дүйнө жарык. Билим көккө жетелеп ааламдын сырларын ачат. Акылдуу адам ар дайым ою менен, толгоосу менен бирге жүрөт. Ааламдын жарык экенин билим көрсөтөт. Келечек ээлери, келечек жаштары үйрөнгүлө, окугула, билим алгыла. Ааламга жол айылдан башталат. коомдук тиркмеси тарабынан уюштурулган жыл сайын өтүп жаткан стипендиясынын алуучулары жана аларга биздин окуучуларды тарбиялаган ардактуу мугалимдерибиз. Бардыгыңыздарга саламатсыздарбы? Урматтуу биздин мыкты окуучуларыбыз, урматтуу биздин ардактуу мугалимдерибиз, кадырлуу конокторубуз,
бүгүнкү иш-чараны ачып берүү үчүн сахнага коомдук Билимтал коомдук бирикмесинин төрагасы Рахманов Асылбек Рахман өз сахнага чакырууга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу Таластын мыкты жаштары, урматтуу биздин агартуу тармагында эмгектенип келе жаткан агайларыбыз, эжелерибиз, кымбаттуу ата-энелер, урматтуу бүгүнкү биздин иш-чарага келген жалпы конокторубуз, жалпы Билимтал коомдук бирикмесинин командасы, залга батпай турган мыкты жаштарды көрүп бүгүн кубанычыбызда чек жок болуп турат. Биздин иш-чарага кош келдиңиздер. Урматтуу катышуучулар, кымбаттуу Таластын мыкты окуучулары, бул иш-чараны биз жыл сайын өткөрүп келебиз. Мыкты окуучу долбоору биздин команданын салтка айланган жакшы иш-чарасы болуп калды десем жаңылышпай. Мен бүгүн мына залдан 4-жыл ирет менен катышып аткан окуучуларды көрүп атам. Жыл сайын коштоп келген мыкты жетекчилерди, мугалимдерди, ата-энелерди көрүп атам. Билесиздер, 1-жыл баштаганда мындай залдын 3/1 бөлүгү толгон. Андан кийинки жылы 151 окуучу катышкан. Былтыркы жылы 252 болгон. Быйыл мына 4-жылы 411 окуучу биздин кароосуна катышып жатат. Урматтуу катышуучулар, 411 окуучунун бардыгын биздин комиссия кылдаттык менен карап чыкты. Колдон келишинче адилеттүү болууга, калыс болууга аракет кылдык. Ар бир катышуучунун эмгегин татыктуу баалоого аракет кылдык. Анан албетте кароо сынакта жеңүүчү болот, катышуучу болот. Бирок биздин команда үчүн атайын сынактын тапшырмаларын аткарып, эмгек кылып, видео тартып, өзү жөнүндө баяндап, жетишкендиктерин айтып берген ар бир окуучу Билимтал үчүн ушул жылдын мыкты окуучусу деп атоого татыктуу экенин дагы бир жолу белгилеп койгум келип турат, урматтуу катышуучулар. 411 окуучуну биз мындай кылып бөлдүк. 30 окуучу стипендиант деп табылды. Мен арасынан айтып коеюнчу, дүйнөлүк олимпиаданы жеңген балдар бар экен, Азиянын чемпиондугун жеңген балдар бар экен, программалоо боюнча дүйнөлүк мелдештерди жеңип келген балдар бар экен. Ошолордун бардыгын карап чыгып, 411 баланын 30-ун бүгүн стипендиант деп таптык. Ал эми 70 окуучу болсо биздин бирикменин дипломанты деп табылды. Калган окуучулар дагы бүгүн кор кетпейсиздер. Сиздер дагы стипендиялык кароо сынакка катышкандыгыңыздарды тастыктаган сертификаттарга жана атайын дайындап келген белектерге ээ болосуздар. Анан быйылкы иш-чарада бир аз өзгөчөлүк киргиздик. Жылда билесиздер, ар бир катышуучуну сахнага чакырып, бардыгын ушул жерден сыйлык тапшырчубуз. Быйыл карап көрсөк, 400 окуучуга бардыгын сахнага чакырсак, биз сиздер менен эртең мененки чейин отуруп калат экенбиз. Анан ошон үчүн командабыз менен акылдашып көрүп, быйылкы жылы мындай кылайын деп чечтик. 70 дипломантты, 30 стипендиантты бүгүн биздин иш-чарага келген ардактуу конокторубуз сахнага чыгарып, сыйлыктарын тапшырат. Ал эми аты аталбай калган окуучулар болсо, булар биздин бирикменин стипендиялык кароо сынагынын катышуучусу деп табылат. Сиздер болсо, урматтуу аты аталбай калган окуучулар, эч кайгырбаңыздар. Иш-чара бүткөндөн кийин сыртка фойеге биздин балдар сиздердин сертификаттарыңыздарды, белектериңизди район кылып бөлүштүрүп койду. Иш-чара бүткөндөн кийин сырттан бардыгын убактын кармабастан сиздерге дагы сертификаттар жана сыйлыктар тапшырылат. Мына ушундай өзгөчөлүк болду. Мен ойлойм, сиздер буну түшүнүү менен кабыл аласыздар. Себеп дегенде күн ысык, алыскы жолдон келдиңиздер. Ошон үчүн бири-бирибиздин убактыбызды сыйлап, сиздердин убактыңыздарды сыйлап, айрым өзгөчөлүктөрдү киргиздик. Көпкө сүйлөбөйүн, урматтуу биздин иш-чарага келген жалпы коноктор, Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан жыл сайын өткөрүлүүчү мыкты окуучу 2025 стипендиялык кароо сынагын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер.
өзүңүздөр жакшы билген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Чойбеков Бактыбек Каныбекович агабыз. Уруксат берсеңиздер, сахнага Бактыбек Каныбековичти кол чабуулар менен чакырып алалы. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, кымбаттуу, ардактуу мугалимдер, урматтуу окуучулар жана бүгүнкү катышып аткан Билимтал коомдук бирикмесинин сыноо коноктору, баарыңыздарды мына көргөнүмө абдан кубанычтамын. Асылбек мырза айткандай, башталганда 151 окуучу менен баштадык эле, мына бүгүнкү күнү 400дөн ашык окуучу мынакей кароосунакка катышып атат. Бул абдан кирип келгенде эле менин өзүмдүн баягы көңүлүм ток болуп, биз койгон максаттардын бир жылышы деп ойума келди да, абдан мындай кубануу менен кабыл алдым да. Себеби дегенде мына бүгүнкү залда отургандар эртеңки мынакей Кыргызстандын мугалимдери, медиктери, илимпоздору, акындары мынакей Кыргызстаныбызды алдыга сүйрөй турган мына биздин келечеги силер отурасыздар, урматтуу окуучулар. Урматтуу ата-энелер, силердин эмгегиңиздер болбосо, тарбияңыздар болбосо, мына биздин мынакей бүгүнкү биздин балдар бул жерде отурбайт эле. Сиздердин ушул тарбияңыздар, эмгегиңиздерге ыраазычылык билдирип кетким келет. Мугалимдер ардактуу, сиздер ушул балдарыбызга тарбия берип атып, чыдамкайлыгыңыздарды, сабырдуулугуңуздарды көрсөтүп, мына биздин келечек муунубузга мына татыктуу тарбия берип атасыздар. Силерге дагы ыраазычылык билдирип кетким келет, урматтуу, ардактуу мугалимдер. Урматтуу окуучулар, бул кароосунак, бул жеңиш эмес, бул жеңиштин гана башталышы. Ошон үчүн жашоодо, турмушта ар кандай баягы кырдаалдар болот экен. Ошол кырдаалдарды жеңе билип, баягы жеңил өтүүгө мынакей силердин бүгүнкү баштапкы сынооңор болуп атат да. Ошон үчүн бул сыноо дагы бир жашооңордо тажрыйбанын биринчи баскычы болсун. Келечектеги сынооңордун баардыгы силерде жеңил болсун. Ойлогон ой максат, тилеген тилектериңерди Аллах Таалам силерге ошол жеңил кылып, келечекте ошо элибизге, журтубузга, өлкөбүзгө кызмат кыла турган татыктуу, мындай ыймандуу жаштар болот деп мен абдан ишенем. Ошон үчүн мынакей Билимтал коомдук бирикмебиз, биздин командабыз, элибиз, журтубуздагы мынакей агаларыбыз, конокторубуз дагы, биздин демөөрчүлөрүбүз дагы мынакей силерге ушундай шарт түзүп, келечекте ыймандуу жакшы балдар болот деген үмүтүбүздү актайт деп мен абдан ишенем. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, бүгүнкү сынакта жеңүүчү болот, баягы жеңип албай калганда окуучуларыбыз болот, бирок бул нерсеге силер баягы маани бербей, негизгиси ушу катышкандагы бул өзү жеңиш болот. Ошон үчүн силердин мынакей роликте көрүп атасыздар, биз колубуздан келишинче ушул кароосунакка катышкан биздин стипендианттарыбызды, катышуучуларыбызды дагы мектеп окуу бүткөндөн кийин дагы мынакей чоң окуу жайларга баргандан кийин дагы мына биздин командабызга кошулуп, Бишкек шаарынан дагы ушул чогуу биргеликте иш алып барганга мына биз даярбыз. Силерге мындай шарт түзүп бергенге даярбыз. Мына өзүңөр көрүп атасыздар, коңшу мамлекеттерге чейин жакшы, активдүү коомдук иштерге катышып жүргөн биздин балдар кыздарыбызды коңшу мамлекеттин борборлоруна алып барганга аракет кылып, баарын баягы стимул бере турган, мотивация бере турган максатта силерди мындай шыктандырып атабыз. Ошон үчүн туура кабыл алып, туура аракет кылып, кадамыңарды жакшы таштайт деп мен дагы бир жолу ишенем. Урматтуу менин окуучуларым, менин бөбөктөрүм, мен абдан кубанып отурам силерге. Силер дагы Кудай буйруса, келечекте ушул талас элибизге, ар бирөөңөр өзүңөрдүн айылыңарга, районуңарга, областыбызга, жалпы өлкөбүзгө кызмат кылат деп ишенем. Силерге ак жолуңар
ачык болсун асманыңар, ачык болсун жолуңар шыдыр болуп, келечекте имандуу балдарды кыздардан болушуңарга мен тилектешмин. Рахмат силерге. Кадырлуу мугалимдер, көп кечиктирбестен биздин сыйлуу аземин баштасак туура көрсөңүздөр. Биринчи Абдиева Самира Изаковна, Талас району. Кийинки дипломантыбыз Сейткадырова Асема Өмүрзаковна. Кийинки дагы биздин стипендиат кызыбыз. Азыр урматтуу окуучулар, кадырлуу мугалимдер, 2 дипломат, жана 3-сүн стипендия алган кызыбыз чакырып турабыз. Азыр биздин стипендия алуучу кызыбыз Каналбекова Айганыш Сүйүнбековна, Талас району. Кийинки дипломат кызыбыз Эсенбеков Ислам Бекжанович, Талас району. Асылкан Бөрбаевдин атындагы орто мектебинин окуучусу. Алгочу бийик сыноо сактап чыккан айдыңызды. Кийинки стипендиат кызыбыз Рысбекова Афина Эдидовна, Талас шаары лицей комплексинин окуучусу. Абдысатова Сапура Динаровна, Бакай району Акымбеков атындагы орто мектебинин окуучусу. Абдысатова Сапура Данияровна, Сайдулханова Гүзел Куттубековна, номер 3 мектебинин окуучусу. Салбекова Акылжан Автодиловна, Талас району Арков атындагы орто мектебинин окуучусу. Абдыжапаров Асхат Кубанычбекович, Талас району Асылхан Бөрбаев атындагы орто мектебинин окуучусу. Кийинки дипломатыбыз Шукурбеков Байел Акбарханович, Манас району Кочкорбаев атындагы орто мектебинин окуучусу. Андан кийинки стипендия алуучу биздин окуучубуз Жарашбекова Айбике Урматовна, Талас району Нуржанов атындагы орто мектебинин окуучусу. Стипендия тилек алды. Азимбекова Жаркынай Нурадиновна, Бакай району Султаналы Ууру Кушпак атындагы орто мектебинин окуучусу. Дипломат деп табылды. Кийинки биздин стипендиат кызыбыз Болотбек аяна келет мынакей. Стипендиат кызыбыз Абишев Аслан Абдысапарович, Ракат району Аскаржол орто мектеби. Аскарбекова Аруке Заирбековна, Талас шаары лицей комплексинин окуучусу. Дипломат деп табылды. Кийинки дипломатыбыз Бейшебаева Мадина Бауыржановна, Манас району Алыкулы Сапаев атындагы орто мектебинин окуучусу. Дипломат деп табылды. Кийинки стипендия алуучу окуучубуз, стипендиатыбыз Нуркулова Гүлзат Мединовна, Бакай району Кашкажол орто мектеби. Дипломатыбыз Көчкөнбаев Алихан Алтынбекович, Талас району Бөрбаев атындагы орто мектебинин окуучусу. Аманбаев Бегимай Калыбаевна, Айтматов району Эсеналы уулу Сейитбек атындагы орто мектебинин окуучусу. 2 дипломатыбыз сахнага чыгып, биздин дипломаттарды колдоп коюңуздар.
Билимтал коомдук бирикмесинин ыраазычылык каты менен Уланбек уулу Ислам, сиздин талыкпаган эмгегиңиз, акыл насаатыңыз жана демил күчүңүз жана спортчулардын ийгиликке жетүүсүнө жол ачууда. Сизге жаштарды өстүрүүгө кошкон баа жеткис салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билгизебиз. Коомдук бирикмесинин төрагасы Асылбек Рахманов. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чарага катышып жаткан жалпы окуучулар, ата-энелер, ардактуу мугалимдер, алыстан жолго артып келген биздин азиз меймандарыбыз. Бүгүн аябай бир көңүл толкунданткан, ушунчалык жакшы самалыкта турабыз. Себеп дегенде бүгүн билимге инвестиция кылган ошо Билимтал коомдук бирикмеси менен ошондой эле биздин сыймыктуу жертешибиз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Каныбекович менен жолугушуп, ал кишинин колунан белектерди алган ар бир окуучу үчүн биз аябай сыймыктанабыз. Балким азыркы учурда салынып жаткан имараттарыбыз, заңгыраган мектептерибиз бир учурда эскирет, бирок сиздердин алган билимиңиздер эч убакта эскирбейт. Ошондуктан адам ресурсу күчтүү болсо, бул мамлекет дагы күчтүү болот. Ошондуктан билимге инвестиция салган адамдар, алар эч качан утулбайт. Сиздердин билимге салган инвестицияңыздар үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин Талас облусунда жалпы эле мектеп окуучулары тууралуу алсак, быйыл 2024-2025 окуу жылдарында биздин окуучуларыбыз көңүл жылытарлык көп ийгиликтерге жетишти. Спорт жаатында, ошондой эле республикалык олимпиадага биздин Талас облусунан барган 34 окуучунун ичинен 2 окуучубуз байгелүү орундарга жетишип, калган окуучуларыбыз дагы жакшы ийгиликтерди жаратышып атат. Эртең Кудай буйруса ысмылда деп биз жалпы республикалык тестирлөөгө кадам таштайбыз. Бүгүн сиздердин даярдык көрө турган акыркы күнүңүздөр, ошондуктан ар бир окуучуга, улан кыздарыбызга биз чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ошо жалпы республикалык тестирлөөдөн дагы биздин окуучулар ийгилик жаратып, көп алтын сертификаттарды алып келет деген чоң ишеничтебиз. Бул ишенгенибиздин да себеби бар. Анткени жыл бою биздин окуучулар Салымбеков мектептеринен, Нанодон жана башка көп окууларга барып, мектептерден дагы жакшы даярдык көрүп атасыңар. Ошол даярдыгыңыздар үзүрлүү болсун, эмгегиңиздердин акыбети жансын. Эң башкысы, ушул жерде олтурган улан кыздарыбыздын келечеги кең болсо, биздин карлыгыбыз бактылуу болот. Ошондуктан сиздерге кең келечек каалайм. Ар бириңердин аркаңарда бир из кала турган, Кыргыз мамлекетине кызмат кыла турган улан кыздар болот деген үмүттөбүз. Биздин үмүтүбүз аткарылат деп ишенемин. Баарыңыздарга рахмат, келечегиңиздер кең болсун. Сиздерге ыраазычылык. Шайдылханова Асел Куттубековна, Талас шаары, номер 3-орто мектебинин окуучусу, дипломат. Кудайбергенова Адиля Тимуровна, Талас району, Бөрбаев атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат. Дүйшенкулова Жибек Абасбековна, Бакаят району, Ленин орто мектебинин окуучусу, стипендиат. Рыскулбекова Суюта Илгизовна, Бакаят району, Капалов атындагы орто мектебинин окуучусу. Келиңиздер окуучулар. Келип сахнага туруп бериңиздер. Шайдылханова Асел Куттубековна, Талас шаары, номер 3-орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Кудайберген Адиля Тимуровна, Талас району, Бөрбаев атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Билимтал коомдук бирикмесинин стипендиаты Дүйшенкулова Жибек Абасбековна, Бакаят району, Ленин орто мектебинин окуучусу. Кене жокпу? Жок кене. Анда кийинки дипломатыбыз Рыскулбекова Суюта Илгизовна, Бакаят району, Капалов атындагы орто мектебинин окуучусу. Кийинки биздин дипломат Замиркулова Аяна Нурбековна, Манас району, Кочкорбаев атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Кийинки биздин стипендиатыбыз Музалиева Милана Ажибековна, Талас району, Бөрбаев атындагы орто мектебинин окуучусу.
дипломатыбыз Момбекова Сабина Бакытовна Талаш шаары номер 2 орто мектебинин окуучусу дипломат деп табылды. Анарбекова Жанара Нурлановна Талас району Солтонов атындагы орто мектебинин окуучусу дипломат деп табылды. Дүйшөнбекова Нурай Сатыбалдиевна Айтматов району Айтмат Түрік Айтматов атындагы орто мектеп стипендиат деп табылды. Атакулов Абдухалим Гүнболотович Бакаята району Акынбеков атындагы орто мектебинин окуучусу дипломат деп табылды. Жумабекова Нафизат Фархадовна Манас району Манас орто мектебинин окуучусу Рысбеков Шахзат Дастанович Талас району Асылхан Бөрүбаев атындагы орто мектеби стипендиат деп табылды. Базаркулова Айзирек Эрзатовна Талас району Солтонов атындагы орто мектебинин окуучусу дипломат деп табылды. Дипломат деп табылды. Самаганова Айзинат Уламбековна Айтматов району Есен Аманов атындагы орто мектебинин окуучусу дипломат деп табылды. Адылбеков Бакыт Русланович Талас району Шекербек Шеркулов атындагы орто мектебинин окуучусу дипломат деп табылды. Баракова Айдай Руслановна Талас шаары номер 2 орто мектебинин окуучусу бүгүнкү стипендиат деп табылды.
ошондой иретинде Айкөл академиясынын кыздары сиздерге бий ардап беришти. Кабыл алыңыздар. Саламатсыздарбы, ардактуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер, жалпы коноктор, анан ушул жерде отурган биздин мындайча айтканда калкыбыздын каймактары десем жаңылышпайм. Ушул жалпы Кароосунек сынактын жеңүүчүлөрү жана стипендианттары дебизби, катышуучулары. Мына бүгүн сиздер менен ушундай жакшы маанайда сонун иш-чарада жүз көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен эң биринчи кезекте ушул мына жогоруда айтылып кетти. Мына 5-чи жыл болуп атыптыр ушул кароо сынагыбыз. Ушул кароо сынактын негиздөөчүсү жана колдоочусу өзүбүздүн байкебиз Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Каныбековичке жалпы Талаш шаардык кеңештин атынан ыраазычылык билдирет элем. Жана Асылбек мырзага ушул иш-чараны мына жогорку деңгээлде алып барып, уюштуруу иштерин баарына мыкты деңгээлде алып барат. Асылбек мырзага дагы өзүмдүн атыман, шаардык кеңештин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Баягы айтат го, билимдүүгө дүйнө жарык депчи, дүйнө кененди. Анан бир сиздер өзүңүздөр билсеңиз, таанысаңыздар керек, баягы
түштүк Африканын президенти болгон Нельсон Мандела деген. Ошол адам айткан экен да, билим бул дүйнөнү өзгөртүүчү эң күчтүү курал депчи. Анан мен ушу айтат элем, ушул жерде калк каймактар отурат, билимдүү адамдар отурат. Окуучулардын арасынан, элдин арасынан суурулуп чыккан, өзүнүн билимин көрсөтүп, ушул жакшы жетишкендиктерди көрсөткөн мыкты окуучуларыбыз отурат. Мен сиздерге дагы бир жолу ушул кароо сынактын катышуучулары болушуңуздар менен, стипендианттар болушуңуздар менен, жеңүүчү болушуңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга албан ийгиликтерди каалайм. Сиздер келечектин ээлерисиңер. Мына мамлекетибиздин, элдин келечеги ушул билимдүү сиздерге окшогон жаштарда да. Анан мындан аркы окууңарда дайым ийгиликтер болсун. Мен ушул сиздер мамлекеттин келечегине, элдин келечегине бир мыкты, жакшы кызматтарды кылат деп келечекте терең ишенем. Араңардан балким мыкты инсандар, Бактыбек Каныбекович айткандай, баягы акындар отурат, депутаттар отурат, мамлекет башкаруучу адамдар отурат да. Андыктан ушундай жакшы кароо сынакты Бактыбекке үзбөйлү, Бактыбек Каныбекович, дагы сизге терең ыраазычылык, колдоо көрсөтүп турасыз. Катарыбыз көбөйө берсин, билимдүү адамдар көбөйө берсин. Биз абдан ушундай зал батпай, ушунча мыкты билимдүү окуучулар толуп турган абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарда ийгиликтер болсун, мамлекетибизде өсүү өнүгүү болсун. Анын ичинде Талас облусунда, Талас шаарында гүлдөп өскөн бир жакшы шаарлардын катарына кошулушуна баарыбыз тилектешпиз. Чоң рахмат. Ураловна Талас шаары лицей комплексинин окуучусу, дипломант деп табылды. Сыргакова Аруке Усейновна, Талас району, Оразалиев атындагы орто мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Бейшебеков Дөөлөтбек Нурбекович, Бакайат району, Ленин орто мектебинин окуучусу, дипломант деп табылды. Узарбекова Аделина Кубанычбековна, Талас району, Козубекова атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломант деп табылды. Козубекова Жаңыл Мырза Ильясовна, Талас шаары, Бекбир Исаков атындагы орто мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Жээнбекова Индира Саматбековна, Айтматов району, Төрөкул Айтматов атындагы орто мектеби, дипломант деп табылды. Бекташева Эльдана Азатовна, Бакайат району, Ленин орто мектеби, 8 класстын окуучусу, дипломант деп табылды. Темирбекова Акылай Байтемировна, Талас району, Кушубаева атындагы орто мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Оморбекова Айсезим, Талас району, Козубекова атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломант деп табылды. Нуракова Майя Нурдиновна, Манас району, Кочкорбаев атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломант деп табылды. Кудайбергенова Аэлина Эрлановна, Талас району, Козубекова атындагы орто мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды.
Кемелбекова Айдай Бактияровна, Талас району. Эсенбеков атында орта мектебинин окуучусу, дипломант деп табылды. Райымкулова Гүлназ Рамировна, Бакайта району. Акчалуулуу Дүйшөн атында орта мектебинин окуучусу, дипломант деп табылды. Эмилова Радмила Кенжебековна, Манас району. Улукман атында орта мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Сейитбекова Дилара Таалайбековна, Талас району. Оразалиев атында орта мектебинин окуучусу, дипломант деп табылды. Аламанова Назика Аламановна, Талас шаары. Номер 7 орта мектебинин окуучусу, дипломант деп табылды. Бакытбекова Диана Бакытбековна, Талас району. Жумагулов атында орта мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Каймазарова Нуриза Азаматовна, Талас району. Айдаралиев атында орта мектебинин окуучусу, дипломант деп табылды. Манасова Айнике Абдурашидовна, Бакайта району. Чалдабар орта мектебинин окуучусу, дипломант деп табылды. Агай, сүрөтүшүп коюңуз биздин окуучулар менен. Кана кыздар жакын туруп сүрөтүшүп койгула эстелик үчүн. Атиллаева Афина сиздерге жагым берип жатат.
Береген таластардан. Адамın üstüne çok kırdım olmuş gerek. Dağ, ol çabalar size ki. Kur'an olur ya. Сыйлык тапшыруу үчүн Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Расул кызы Мүргүл эжекебизди сыктага чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, эже агайлар жана достор, сиздер менен бүгүн ушул жерде көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Бул жерге биздин баардыгыбызга түрткү болуп турган биздин мугалимдерге космоска дагы, президентти дагы, Бактыбек Камилековичти дагы баарыбызды окуткан мугалим. Ордубуздан туруп мугалимдерге чоң ыраазычылык билдирипсиз болчу. Рахмат сиздерге. Бүгүндө мугалимдер бар, биз барбыз. Билимтал коомдук бирикмесинин чоң жетишкен жемиши бул бүгүнкү сиздерсиздер. Себеби сиздер чоң жакшы жетишкендиктерге жетишсиздер. Сиздер менен биз сыймыктап
аттанып турсак, Билимтал коомдук бирикмесинин жеткен жемиши бул сиздер болосуздар. Ошону менен бирге Билимтал коомдук бирикмеси жөн эле калып калбастан жакшы чет мамлекетке окута тургандагы өзүнчө программалар бар. Сиздер бекер жакшы мектепти бүтүрсөздөр, чет мамлекетке дагы окусаңыздар болот. Жана буну менен эле калып калбастан, буну менен эле токтоп калбастан, республикалык дагы чоң деңгээлге да жетишкенин деп турабыз. Жакын арада эле жаздын кечи деген чоң кече өткөзүлгө Бишкек шаарында чоң ынтымак паркында жаздын кечи болуп өттү. Ошондой кечелерде биз бат-бат өткөзүп турсак, бат-бат бири-бирибиз менен жолугуп турсак, чоң жетишкендиктерге жетишип турабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат айтам. Жана ушул Билимтал коомдук бирикмесин түзгөн балдарга, сизге, бизге, баарыбызга чоң коомду түзүп берген Бактыбек Аныбековичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Ден соолук каалайбыз, ишиңизге чоң албан жетишкен ийгиликтерди каалайбыз. Жана баардыгыбыз бир чоң биригип, бири-бирибиздин колубузду кармап, чоң бир жетишкендиктерге жетише берели. Бүгүнкү сыйлык ээлерин куттуктайм. Сейитбекова Ривзана Бактыбековна, Талас району. Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектебинин окуучусу. Тынарбекова Айша Тынарбековна. Айтматов району. Токтогожоев атындагы орто мектебинин окуучусу. Билимтал коомдук бирикмесинин 2025 жылкы стипендиаты деп табылды. Бекерова Ханзада Талантбековна, Талас району. Нанаев орто мектеби. Дипломат деп табылды. Каныбекова Акмаржан Камбаровна, Айтматов району. Шамратбеков атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Анарбаев Баяман Бакытбекович, Бакайата району. Кашкажол орто мектеби, стипендият деп табылды. Айжан Үсеновна, Талас району. Жумагулов атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Нарматова Айдана Нурхасымовна, Манас району. Улукман атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Момунбекова Анара Нурбековна, Талас району. Жанузаков атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат, стипендият деп табылды. Кушубакова Асема Ордубековна, Талас району. Муратбек Тутунов атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Жумашева Нурзада Талимбековна, Бакайата району. Кашкажол орто мектеби, дипломат деп табылды. Алмырзаева Нурсулу Шаршенбековна, Талас району. Эсенбеков атындагы орто мектебинин окуучусу, стипендият деп табылды. Касымбекова Айтурган Адылбековна, Талас району. Жумагулов атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Өзкөнова Айназик Алтынбековна, Талас шаары лицей комплекстин окуучусу,
дипломат деп табылды. Каналбекова Акылай Нурлановна, Айтматов району Чыңгыз Айтматов атындағы орта мектебінің оқушысы, стипендиат деп табылды. Бейшембекова Гүлдана Үсенбековна, Талас району Кушчубаев атындағы орта мектебінің оқушысы, дипломат деп табылды. Өмірқұлова Арукия Урматовна, Бакайата району Кашкажал орта мектеби, дипломат деп табылды. Майрамбекова Анипа Жаныш Кадыровна, Талас шары 9-чы орта мектебінің оқушысы, стипендиат деп табылды. Кадырова Амина Султановна, Талас району Байсейит уулу Эшмамбет атындағы орта мектебінің оқушысы, дипломат деп табылды. Сагынкулов Жанат Бакытович, Талас шары лицей комплексінің оқушысы, дипломат деп табылды. Урматтуу Өмүргүл айым, биздин жакшы мыкты окуучуларыбыз менен сүрөткө түшүп берүүңүздү өтүнөбүз. Өспүрүмдөр жана кыздар арасында таяк тартыш боюнча Кыргыз Республикасы чемпионатында 70 кг салмакта категориясында 1-чи орунду ээлегендиги үчүн сыйланат. Сизге мындан да ары ийгиликтерди, жеңиштерди каалайбыз. Ырашыл кат менен Ормоналиева Сезим сыйланат. Сезим 1-чи орунду алып Монголияга жолдомо алып отурат. Koyun boylu parça
Султанаалы уулу Кушубак атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Жакыпбекова Аяна Ашаровна, талаштары номер 2 орто мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Меретбеков Абдрахман Чынарбекович, Талас району Арашан орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Дилдебекова Айгерим Төлөгөновна, Айтматов району Чыргыз Айтматов орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Рысбекова Айтурган Нурдиновна, Бакаят району Садыбеков атындагы орто мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Эсенкулова Камила Амангелдиевна, Талас району Жанузаков атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Наркаева Айдай Турузбековна, Манас району Отунбаев атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Турдубекова Азема Эрнисовна, Айтматов району Умарбеков атындагы орто мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Орозбеков Кемелбек Калмуратович, Талас району Асанбек Оторбаев атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Түрөбердиева Асема Нурлановна, Айтматов району Чыргыз Айтматов атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Алмуратов Кайрат Айдарбекович, Манас району Дүйшөнбиев атындагы орто мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Табылдиева Айша Нурдиновна, Талас шаары лицей комплексинин окуучусу, дипломат деп табылды. Кенжебекова Аянат Меретбековна, Манас району Узенов атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Кожокулов Нурсултан Мирланович, Талас району Балбал орто мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Алымбекова Айжан Макулбековна, Бакаят району Жунусов атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Алымбекова Айжан Ахмат Шерипова Назар Адылбековна, Манас району Токтогожоев атындагы орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды. Назар барбы, Назар? Асанов Тилекбай Дулетбекович, Талас району Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектебинин окуучусу, стипендиат деп табылды. Рахимова Алина Рахимовна, Талас шаары номер 5 орто мектебинин окуучусу, дипломат деп табылды.
окуучулар акыркы кичине чачап кеттиңер окшойт да. Акыркы сыйлык алуучу чыгат. Жакшылап кол чабып берип коелачы. Алмазова Айчурек Алмазовна, Бакаят району Ленин орто мектебинин окуучусу, дипломант деп сыйланат. Биздин окуучуларыбызга кол чабып кубаттап коюңуздар. Бүгүнкү иш-чаранын негизи билим талын катышуучулары сизда билим тал коом бөлмөсүнүн төрагасы Асылбек Рахмановичке берилет. Урматтуу катышуучулар, иш-чара бүтө элек. Ордуңуздарда отуруп туруңуздар. Аты аталбай калган дагы 300 биздин катышуучубуз бар. Алардын да сыйлыгын тапшырабыз. Азыр бизден Талас областы боюнча жаңылбайт болушум керек. Мыкты мектептин директору бар. Курманбекова Нуржамал Курманбековна деген эжекебиз сөз сурап атат. Уруксат берсеңиздер, эжеге мүмкүнчүлүк берип коелу. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүн Кудай таалам буйруган жакшы иш-чаранын катышуучулары бар болуңуздар. Прошу на сцену выйти всех учеников второй школы, все участники конкурса. Пожалуйста, выходим. Спасибо всем большое. Урматтуу окуучулар, алгандар, коридордо тургандар бар болгула. Чоң жумуш жасап атасыздар. Колуңардан караңыздарчы, канча балдарга мотивация бердиңиздер. Мектепте күндө сайрайбыз, айтайбыз, жакшы окуу, бешке окуу, сабактан качпады. Бирок сиздердин жасаган жумушуңуздар 4 жылдан караңыздарчы, кандай ийгилигин жаратып атат. Бар болуңуз, Бактыбек Каныбекович, Асылбек Рахманович, браво! Эми сахнага пайдаланып, сахнада турабыз. Экинчи мектеп область боюнча, республика боюнча алдыңкы мектептердин бири. Дайыма олимпиада, дайыма конкурстарда биринчи орун алып, республикага чейин жетип атабыз. Ал жакта дагы багындырып атабыз. Эми Бактыбек Каныбекович, жогорку кеңешке кире албайбыз, сизге жете албайбыз, сахнага келип берсеңиз. Ушул көрүндүн демир түсү, негиздөө түсү билим талгон көрпөсүнүн Бактыбек Каныбековичке сиздердин бирип кол чабыңыздар болсун. Кол чабып койгула. Агайыбыз бар болсун, аман болсун. Дагы жогорку кеңешке кийинки созовка дагы баарыбыз чуркайбыз, билим талчылар. Баарыбыз чуркап жогорку кеңешке отургузабыз. Биздин мектептин атынан кичинекей Бейлек агай, сиз биз үчүн ушул ыйык улуу инсандын чөбөрөлү. Асылбек Рахманович, сиз бул чоң кишинин бүркүтүсүз. Чоң жумуштарды жаратып атасыз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Ушул эки чоң инсанга туруп кол чаап коелу. Ура! Биз болсо, урматтуу окуучулар, мугалимдер, урматтуу окуучулар, келиңиздер, отуруп туруңуздар. Мына бүттү. Расыл сөз ордуңуздар, ордун алыңыздар. Жыйынтыктоо сөз бар, урматтуу окуучулар. Жыйынтык сөздөн кийин мынакей тарайбыз. Урматтуу ата-энелер, ардактуу мугалимдер, кадырлуу менин бөбөктөрүм, сыйлык алгандар, сыйлыгыңар куттуу болсун. Сыйлык албагандар, бул чек болбосун. Келечекте силер дагы мындан жакшы сыйлыктарды аласыңар. Кудай буйруса, силердин келечектеги жолуңар даңгыраган шыдыр жол болсун. Асманыңар ачык болуп, өзүңөр ден соолукта болуп, алдыга койгон максатыңарга ак кадам таштап, көп ийгиликтерге жетишкиле. Биз силердин колубуздан келишинче силерге, колубуздан келишинче кызмат кылганга даярбыз. Рахмат. Ийгилик болсун. Мамлекет бардыгыбыздын мойнубузга аманат, андыктан баарыбыз билимдүү болуп, мамлекетти гүлдөтүүгө шашылалы, ошого багытталалы. Биз сиздер үчүн ушул иш-чараны өткөрөлү деп 2 ай тынымсыз эмгек кылдык. Эгер анча-мынча кемчиликтер кетсе, кечиресиздер деп ойлойм.
Анан ушул иш-чараны өткөрүш үчүн жалгыз эле Бактыбек Каныбекович мен эмес, биздин аркабызда турган чоң командабыз эмгек жасады. Уруксат этсеңиздер, мен жалпы билим талдын командасын 2022-23-24 жылы стипендиялык конкурска катышкан балдар кыздар. Мына бүгүн студент Бишкекте, ошого карабастан инилерибизге, карындаштарыбызга сынак өткөрөбүз деп атайын. Бишкектен бери келген биздин командага бир кол чаап тосоңуздарчы. Урматтуу катышуучулар, бул бир чакан бөлүгү гана. Биздин катарыбыз мындан 10 эсе көп. Бүгүн дагы биздин катарыбызга 400 жаңы мүчө кошулду деп ишенем. Сиздер үчүн билим тал коомдук бирикмесинин эшиги ар дайым ачык. Кучак жайып тосуп алууга даярбыз. Сиздерди күтөбүз биздин катардан. Урматтуу катышуучулар, бүгүн убакыт таап келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Коштоп келген мугалимдерге, ата-энелерге, сиздердин күйөрмандарыңыздарга да чоң рахмат. Анан чоң иш-чарага чоң колдоо керек. Биздин катарыбызда мына Бактыбек Каныбекович бар, андан тышкары Таластан чыккан мыкты дагы агаларыбыз көп. Алар болсо Бишкекте Альянс деген акча алмаштыруу жайларынын атайын ассоциациясы бар. Мына ошол жерде эмгектенип, өздөрү Бишкекте болсо да таласыбыз үчүн деп чын жүрөгү менен күйүп, ушул жакка ар дайым колдоо көрсөтүп келе жаткан мыкты агаларыбыз бар. Мен бардыгын атын айта албайм, айрымдарын айтып коеюн. Рыскулов Думан деген агабыз бар, Билибаев Чыңгыз деген агабыз бар, Смайылбеков Марс деген агайыбыз бар, Шопоков Жаңгазы, Алымбек дагы башка көп ага инилер бар. Мына ошол ага инилердин бардыгы бүгүнкү иш-чарага каржылык колдоо көрсөтүп, моралдык уюштуруучулук негизи эле абдан чоң колдоо көрсөттү. Бардык ушул агаларыбызга дагы ыраазычылык билдирип, бир кол чаап коелучу. Урматтуу, аты аталбай калган 300 мыкты окуучу, сиздерге жакшы жаңылык бар. Быйыл дипломант, стипендиант болгон окуучулар 2 жылы кароо сынакка катыша алышпайт. Сиздерде болсо кийинки жылы да катышып, жакшылап дайынданып келип, стипендия жеңип алганга мүмкүнчүлүк бар. Бул бир жаңылык. Экинчиси, азыр иш-чара бүткөндөн кийин мына театрдын фойесине биздин балдар сиздердин сертификаттарыңыздарды, билектериңиздерди район кылып бөлүп дайындап күтүп атышат. Барып өзүңүздөрдүн сертификат, билектериңиздерди алып кетиңиздер. Мен ойлойм, эмки жылы сиздер менен дагы жүз көрүшөбүз. Ушул 300 баланын арасынан кийинки жылы сахнага чыгып стипендиант, дипломант боло турган мыкты окуучулар отурасыздар. Мен башында айткандай, биздин кароо сынагында жеңилгендер жок, бардыгыңыздар жеңүүчүсүздөр. Область боюнча 200 миңдей окуучулар болсо, ошонун тандалып келген 400 эң мыкты окуучусу сиздерсиздер. Ошон үчүн көңүл түшүрмөңүздөр. Келечек алдыда. Эндиги жылкы кароо сынактан көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Чоң рахмат барыңыздарга. Басқа адамдарга күлгүтсүн, күлөнсүн, баарыңыздарга жакшылыктар каалайбыз. Ийгиликтер болсун. Быйылкы катышуучулар эмне жылы баардыгыңар стипендиант